Assalamu alaikum урматтуу көрүүчүлөр. Биз азыр Ош шаарындабыз. Ош шаарынын Шамшиев көчөсүнүн тургундары бизге кайрылып чыккан болчу. Ошол маселе, жанагы сынос маселеси боюнча биз бүгүн Ош шаарынын мэриясына келгенбиз. Бир канча суроолорго жооп алууга аракет кылабыз. Анан мен комментарийлерди окуп калатам. Биз менен байланышка чыга албай аткан көп жарандарды байкап атам. Ошондуктан азыр экранда калтырып аткан төмөнкү номерлер менен бизге байланышсаңыздар болот. Буюрса биз менен болуп туруңуздар. Астыда биз силерге окуяларды жаратууга аракет кылабыз. Азыр буга чейин да азыр көрүп атасыңар, күндө келип атат мындай элдерчи. Азыр көрүп атасыңар шаардын баардыгын жерлерди сыноо иштери. Көбү неден наразы болуп келип атат? Наразы эми мындай болуп атат. Буга чейин эми 30 жыл, 40 жылдан бери баягындай жолдорду өз билемдик менен тосуп алышкан. Тосуп алышкан, ошолорду эми баягы тосуп алган ашыкча ээлеп алган жерлерди бошотуп, мэрия бул өзүнүн муниципалдык менчиктеги турган мэриянын жери бар да, муниципалдык менчиктер. Ошол жерлерди бошотуу максатында болуп атат. Ошол эле учурда бошотуп эле койбостон, тим эле койбостон жолдорду, тротуарларды, арыктарды анан кийин азилейне жашылдандыруу, көрктөндүрүү болтуруп, элдерге ыңгайлуу шарттар түзүп берүү максатында болуп атат. 2016-жылы корректурак болот. Биринчи 2003-2004-жылы бекитилгенден кийин Башаты канчанчы жыл ошо? Башат бул 89-жылдан бери. 89-жыл. Эми ушуга келели, мейли 89 десеңиз 89да токтойлу. Мына мисалы 89-жыл чийилди. Мына 86-жылда түшкөн үйлөргө карата чийилеби же алардын үстүнөн да түшүп калышы мүмкүнбү? Жок, бул мындай болот. Генеральный план жолдун расширение, жолдо тротуар, арык, анан кийин жол, анан азилейне болот да. Бул ошого ылайыкташтырып отургузулат. Эми элестетиңиз, жол мындай болсо, госакт берип атканда, сөзсүз түрдө бул жерде архитектуралык документтери жок болуп берилип калган учурлар, фактылар болуп атат. Себеби архитектуралык заключение бергенде, байке бул жерде генеральный план боюнча бул жерге 20 метр расширение болот экен. Ошон үчүн госактыны могул жерден бериш керек экен деп бермек да. Бул убагында мэриянын токтомдору, архитектуралык документтери жок, кадастр мамлекеттик ишканасынын заключениясы жок, мэриянын токтомдору, администрациянын токтомдору чыгып кеткен. Чыкканда бул жер мындай берип туруп, азыр биз айла жок, могул жерди алып турган болсок, компенсация төлөгөнгө туура келип атат. Туура. Эми мен мынаны айтып атам, байке, ручкаңызды алсам болобу, Азыр мына сиз красный линия 89-жылда план боюнча чийилди деп атасыз да. Эми мына Ош деле айтайын жөн эле. Кыргызстанда айтпайын. Ошто баардык үйлөр 89-жылдан түшпөдү да. Туурабы? 66-жылда, 52-жылда, 50-жылда салынган үйлөр бар. Түшүнүп атасызбы? Мына мисалы красный линия мына жактан түшүп атат деп атасыз. Бирок 52-жылда бирөө мынантип үй салган. Бул красный линия ошол 52-жылда салынган үйдүн үстүнөн өтүшү мүмкүнбү деп атам? Сөзсүз түрдө мүмкүн. Себеби жолдун расширениясы. Эми элестетиңиз, жолду генплан боюнча келатканда анан бул үй болсо, мунун 86-жылы салып атса, биз жолду мындай кылып туруп кайра мындай өтпөйбүз да. Сөзсүз түрдө буга биз компенсация төлөп туруп, эки тараптын макулдашуу менен анан жол ачып атат. Эми жарандын көз карашы менен. Бул генеральный план болуп бекитилгенде, генеральный план бекитилип атканда, сөзсүз түрдө 2 ай, 3 ай коомдук угууда турат. Туура. Эми бизде коомдук талкуудагы мыйзамдарды көп деле коомчулук талкуулай бербейт да. Көпчүлүк билбейт каяктан талкуулаш керек экенин. Мына ачык эле айталы. Эми сиз айтып атасыз, мына жарандын макулдашуусу менен дедиңиз, туурабы? Эгерде жаран макул болбосочу? Мындай болот. Жер кодексинин 68 беренесинде мамлекеттик муктаждыктар үчүн жерди алып коюу деген берене бар. Бул жерде жерди алып коюунун эки туру бар. Биринчи, эки тараптын макулдашуу менен, мен байке сиздин жолуңуз ушундай келип калыптыр. Маселе жок, жериңизде документ бар. Бизге ушул жериңизге компенсация берейли. Жердин баягы башка жерге теңдеш жерди берейли деп макулдашабыз. Биринчи жолу. Экинчи жолу макул болбосо, мамлекеттик муктаждыктар үчүн сотко да берсек болот биз. Мэрия сотко да берип, сот аркылуу дагы ушул жерди алсак болот. Эми караңыз. Сот аркылуу убакыт чозулат. Жок, сот аркылуу болсо дагы мына жердеги жаран наразы болуп атат го. Туурабы? Эми наразы болду. Эми силер мындай деп атасыңар да, менин түшүнүгүмдө. Бул менин түшүнүгүм, бул жеке субъектив оюм да. Биз биринчи суранабыз, бербесең сот аркылуу тартып алабыз деп атасыңар да. Бул жер кодексинде жазылган. Мамлекеттик муктаждыктар. Мамлекеттик муктаждыктар үчүн өзүнчө сиз айтып аткан мыйзамды мен окуй электим да. Ушул жерин окуй электим, бирок сиз айткан биринчи беренесин мен окугам. Жарандын эки тараптуу макулдашуу через суд. Жок, добровольный дегенде биздикилер башкача түшүнүп атат азыр. Добровольный дегенде адам
мэрияга жанына барбаса дагы эртеси күнү эле барып, өзүнүн жеке менчигин мындай мэрияга өткөрүп берип атат деген түшүнүккө келип калды адамдар. Логично ойлонуп көрсө дагы, сенден суранам, берсең бердиң, бербесең деп атасың. Биз мындай бийликти пайдаланып туруп тартып алабыз деп атасыз. Эми сизге экинчи суроо. Ошол сот аркылуу сот мүлктүн ээсинин пайдасына мэрия тартып ала албайт деген өкүм чыгарып койсо эмне кыласыңар? Мисалы мындай. Бүгүнкү күндө андай факты болгон жок. Бүгүнкү күндө биз бардыгын макулдашып эле, келгендерге туура түшүндүрүп эле, эми эл үчүн, шаар үчүн, ооба ушунча жыл ушул тар көчөдө жашап жүрдүк. Кошуналар бардыгы буза турган болсо, биз деле бузабыз деп, Алла жол ачкан, мусулманчылыкта деле Алла ыраазылыгы үчүн жол ачкан болсо, соопчулук деп эле көп эле түшүнүп эле кылып атат. Албетте түшүнбөгөн адамдар болуп атат. Алар мындай болуп атат. Неге дейт, бул кошуна, мына кошуна бузбады, мени бузуп атасың дейт. Ал мүмкүнчүлүгү чектелген же дагы башка бир нерселер болсо, аны өзүбүз баягы техникалар бош болгондо аны бүзүп берип өзүбүз алып кетип атабыз. Мүмкүнчүлүгү чектелген баягындай өзүнүн эгерде каражаты жете турган болсо, ошону өздөрү эле бузуп, биз границаны өлчөп берип атабыз. Архитектура ушул жерден байкеси забор бузуңуз, мына жердин секин крышасын алып буза бериңиз деп туруп кылып атабыз. Проект чызып туруп, анан ушул жерди бузуп атабыз. Андагы бир нерсени угуп атам. Сноска барганда 3 күн эле убакыт берип атасыңар, туурабы? Жарандарга. Анан эртеси күнү эле бир жана Samsung деп коет элдин арасында. Бульдозербы? Экскаватор. Ошондайды алып баратасыңар да бир жерине мындай талкалап коюп атат ал үйлөрдү. Анан талкалап койгон мейли. Экскаватордун акчасын төлөп атабыз дейт го жарандар. Экскаватордун акчасын 8000 сом деп айтышты. Конкреттүү түрдө мындай цифра цифра айтып. Айтып атпайм, мына өзүнүн каражаты бар баягындай нерселер болсо, алар өздөрү бузуп атышат. Эгерде баягындай нерселер болсо, биз мэрия өзүбүз бузуп, өзүбүз мусорларын алып, баягы байкеге, эжеге чачына шарт түзүп, могул жерден бузасыз деп туруп, границаны өлчөп берип коюп атат. Шакированы оңдогон, Шакирова 9 метр, 4 баласы. А биздин Шамшиева Шакиров 11 метр болуп атат, а Шамшиев 9 метр болуп атат. Зато биздин тротуарлар 3 метрден биякта. Ошондон көөнөн 1 метрден алса деле уже 4 полосага жетет. Так как подъем бияка неме лоток керек койбойт. Ошону эле кылыш керек. А зачем элди зордоп, ушунча жерди кыйратып, үйсүз калтырып? Мен азыр чыгарып койсо каяка барам мен? Мага бирөө бир тыйын береби, мен үй салып алды. Сала турган акчам жок, жерди бергенде деле азыр бузуп алып чыгышты эле биздин чөнтөктөн кетет. Азыр бир портериң былтыр мусорду алып чыгышың 2000 эле. А быйыл билбейм канча кылышат. Бензин ашып атат, баардыгы эсептеш керек. Мындай мэр мененби же мэрия мененби мындай конкреттүү түшүндүрмөлөр берилдиби? Берилген жок, эч ким жана кылган жок. Биринчи жолу берилгенде кандай болду? Үйлөргө келип туруп эле как партизан катары жазып кетти. Мынча деп. Биринчи биягын жазды 4 метр деп, мен жанымда коңшу. Меники жок болчу. Мен аэропортко барсам, ошоктон чалып калышты. Сеники 7 метр деп. Кайра кезем аныкы 4 метрди 8те оңдоп коюшту. Биз бул жака келип, мэр жок экен. Жанында помощниктер бар экен, суразак, они не в курсе. Өсілерді бұзылбайды ана-мына дейді. Ошоны барып түшүндүрүп айтпайсыңар деп сүйлөштүк. 2де келе турган болду. 2де келгенде эле аркасынан архитектурадан келиптир, жана дорожный строительден үчөө болуп келишти. Жок, бузулат. Жогорку неме местный кеңеш колдоп берген, андай мындай. Мен айтым, местный кеңештин депутаттары биздин ордубузга чечип кое береби. Кайерде биз жашайбыз, көчүп кетебиз. Алар чечишке акысы жок да. Мисалы үчүн мен деле аны урдуп алганым жок, өзү өлтүрүп алганым жок, пешене терге сатып алганмын. Менин үйүм 40-жылкы. Аны карабайда келип туруп буступ. Бусканга жанында альтернативный көчөлөр турат, параллельный көчөлөр турат. Аяка машина салынбайт. Почему? Потому что ал жерде жол асфальтталган эмес, оңдолгон эмес. Эгер ошолорду оңдоп, жакшына кылып койсо, эч кимдин үйүн бузбайлы. Кровоток неме болот дагы, бу жерде напряжение болбойт. Неме пробка болбойт. Булардын максаты пробканы жок кылыш. Но мындай баа менен эмес да, бу жерде азыр 20-30 үй бузулуп атат. Наркы көчөнүн бир эле көчө немеге тозуп турат. Бир үйдү бузганбы, оңойбу же 20-30 буздуруш керек. Элдин чөнтөгүнөн кылабы расширение жолду. Бул туура эмес да. Качанга чейин унчукпай отурушубуз керек. Канча адамдар үйсүз калды, канча адамдар ишсиз калды. Кичине ойлонуш керекпи? Элди ойлойбу же өздөрүнүн билгенин кыла береби? Азыр жолдарды расширение кылсын, махалланын не кереги бар? Тротуар, махаллага пожизненно ошондой келип кеткен. Туура да.
Азыр сиз айтып атасыз да, сизге жана местный кеңеш деп айтты деп атасыз да. Ошондо бул шаардык кеңеш болот, да? Шаардык кеңеш. Шаардык кеңеш менин билүү эрежемде булар өздөрүнчө бир чакан комиссия түзүш керек да. Да. Комиссия түзүп, элдерге Эл түшүндүрүү менен сүйлөшүп. жана элдин үнүн угуу да максаты комиссиянын. Ошондой бир комиссия менен жолуккансыңарбы? Жок. Жоқ. Берде получается, али орыстың мақалындай без меня женили деген сөз. Менен сурабай туруп мени эрге берүү деген сөз. Уведомление Ошол келбеген. Ошол жергиликтүү кеңештин эч кандай өкүлү келген эмес. Келген эмес, түшүндүргөн эч кимге түшүндүргөн эмес. Как снег на Жөн эле голову. келип туруп, Өзүнө түзүп чыксаң эле кеткен. сызып кеткен. 3 күн вакыт берип атат. Ошо 3 күн ичинде эмне бирөөгө кайрыла Ан албайсың. жанагы кызматкерге да суроо бердим да эжекенин жанында. Экскаватор алып келип атат го өзлөрү. Ошо бир талкалап койгон үчүн 8000 сомдой акчаны алышып атат деп айтышып атат да элдер. Айылдагыларды. Ошол чындыкпы? Өзүн чөтмөгүнөн кыласың деп. Ортосунда жолдорду, оларды дагы бустуруп атты. Бузасың деп жазып койгон. Эми ошол жерде жол турат, биягы тала. Кенен ошол жака кеңейтсе болбойт. Жок, обязательно бул жагын бустуруп кылыш керек. Бул акылга сыйбаган нерсе да, билбейм анда. Кандай адамдар отурат. Ал кызматкер айтып атат да. Биз экскаватор муниципалдык болуп саналат. Биз эч кимден эч кандай акча албайбыз. Жок, жок. Эми бузуп бергениме албадым деп бизге одолжение кылганы бу. Жок, ошол акча алып атасыңар экен го жада калса десем жок деп атат. Жок, биз өзүбүздү ап келдик. Ооба, буздуруп атабыз деп акча алып атат. Акча алып атат. Мисалы үчүн 7 метр эмне кылат? Айырга самолет отургузабы ал көчөгө. 7 метрге мен полный үйүм кирип кетип атат. Биздин көчөдөгүлөр бирөө жолго чыккан жок. Кызыл сызыктан эч ким ачкан жок. Бул жок федеральный Закон боюнча. эмес. Ал ошондо Сезующий көчөдө. тиешелүү органдар келет да. Архитектурадан келди. Сизге айтып атат 7 метр киресиз деп. Сиздин колуңузда кызыл китеп бар. Бар. Ошол менен ченелип атабы? Аны эч ким эсептеген жок. бирөө Аны карабайт эсептебейт, карабайт. Аны ким ченеп туруп жазып атат да, же ченебей эле жазып Ченебей эле жазып чыгарып Ченебей эле койгон. жазып. Бизге заказ берген Эч ушунча ким метр. уну Ким чыкпай эле. заказ берди? Анан кийин Билбейм, 3 ким метрге бул разы дорожный болуп атат деген сөздөр бар. Жалгандан сүйлөп 3 метрге разы болуп атат деген сөздөр бар. Кантип эле биз 7 метр деп туруп, анан 3 метрге согласен болобуз. 3 метрде 20 сантиметр болсо деле тамы бузулат. Бул үйдүн Азыр разы болуп атат деген сөзүңүзгө. Тиги Мен- өзү айтып атат, добровольный берген да жарандар. жалган жала жабып Ошондой атат. Бар. нерсе жок. Ай, Жок, Жок, разы болдуңуз. добровольный Жок, эч берип ким аткан разы жарандар болбойт. бар. Жок, Эч ким андай жок. ким разы болот? мерге башка Мисалы, сүйлөп, бизге башка Бүтүн үйдү сүйлөп. бузам дей турган болду. Мисалы 20 сантиметр кесиш үчүн полный тамды ачыш керекпи? Уже строение, капитальный строение Ошону бузулабы? азыр мен ал кызматкерге да түшүндүрдүм да. Добровольный деп сүйлөбөңүз дедим. Добровольный десе эл минтип түшүнүп калды да. Мэрия барбаса дагы жанына эртең менен тура калып эле кийинип, мен мэрияга үйүмдү өткөрүп келейин деп. Добровольный десе эл ушинтип түшүнөт. Мындай сиздин үйүңүзгө эч ким барбаса дагы ордунан туруп эле сиз өзүңүз эртең менен Мен үйүм бузулат. кийинип барып, мен үйүмдү өткөрүп берейин дедим эле мэриянын эсебине деп айткандай түшүнүп атат да элдер. Жок, добровольный дегенде. Подставлять эткен жери самый главный мэр биз менен жүрдү, көрүп айтып атты. Мына чыккан эмеспиз, мындай десек 7 метр болбойт. Анда эски боюнча калсын, 2 линия калсын деп мэр айтып атса, бер жакта ким? Равшан беле аты. Ошол айтып атат, жок, 3 метрге согласен булар деп. Биздин көзүбүзчө подставлять этип атат. Биздин атыбыздан сүйлөп атат да. Биздин атыбыздан бул туура эмес. Биз менен чогулушпай, биз менен тактабай, же роспись, подпись албастан сразу сүйлөп коюп атат да. Жок, бул азыр айтып атат кызыл китеби барларды. Жок. Сиз да айтайын. Кызыл китеби барларды макулдашуу жолу менен бузуп атабыз деп айтып атат. Ошондо сиз менен макулдашуу жүрдүбү? Сүйлөшүп болду. Келип көрүп койсо деле макулдашкан болот. Макулдашкан ул бирдеге кол койсо. Макулдашкан айтыш керек, договор түзүш керек. Жанагы минедегидей карап койсо, гүлдүдө, Мен гүлүп койсо, машина сүйлүдө жөнөтүп деген коюп сөз. болсун менен. Ошо мэр келгенде базып жүрдү, көрсөтүп аттыгы үйдүн иштердин баздыгы. Ошолорду биз тез атканбыз. Алар сатып туруп, монтаж кылып, башка көчөлөрдө чыгып кеткендерди биздин көчө кылып көрсөтүп, ар нерсе кылып элди да подставлять. Ошондо мэриянын пресс-службасы видеону бурмалап чыгарды деп. Пресс службабы бир 3-4 жанында жүргөн, ошо телефондорун көтөрүп алып, таякка илип алып. Ошолор монтаж кылып, өздөрүнүн выгодный жерин көрсөтүп, невыгодный жерин көмүскө кылып коюшуп атат. А бизде анын записи бар, биз деле жазганбыз. Биз таджикская көчө эмес. Таджикская көчө эмес. Таджикская деп так айткан эмес. Тажик көчө деп. Бул деген ары кече жакында тажик менен конфликт болгон, межнациональный вражданы күчөйтүп атат.
Ачык айткандачы. Бул Таджикская, Таджикская совсем Ленинградская. нар жакта башка көчө. Мыналарды биз сатып алышыбыз керек. Булардын жери биз үчүн керек. Мисалы үчүн мынанда предлагать этип атабыз, була бойсунбай атат. Ошондой кылып чыксын, анан сүйлөшсүн билмейм. Дипломатически мындан договор түзсүн. Архитектуралык документтер боло турган болсо, независимый эксперт кылганда, оценка кылганда, жерди отдельно эсептейбиз. Жердин үстүндөгү строениясы болсо архитектуралык документ, вот эксплуатация бардык документтер боло турган болсо, жердин үстүн отдельно эсептейбиз. Түшүндүңүзбү? Ошондо сизге жериңиз 1 сотик кирип кала турган болсо, жердин үстүндөгү оценка болуп, үйдүн курулушу дагы эсептелгенден кийин 2 сотик, 3 сотиктен башка жерден тең сайдан же онадырдан жер беребиз. Сизге ошол жериңизге, бизге кирген попадать эткен немеңизге. Кандай болот? Жок жерден бересиңер. Туурабы? Бул жерден жок коммуникация жок. Кантип эле ондой болот? Эми Биз ага согласен болбойбуз да. согласен болбосоңуз анда билбейм, анда баягы жол менен сот аркылуу ошол жериңизге сотко беребиз. Түшүнөттү, уже как бы сотко өтүш. Ошондо силер сотко берип тартып алсаңар, бул мындай элдин көз карашында рейдерский захват болуп калбайбы? Мамлекет муктаждык болуп эсептелет. Мамлекет ошол жерге Жок, муктаж. ошол бир адам мамлекеттик муктаждык деген сөз манипуляция болуп кетпей атабы. бир адам ошол жерде тосуп, бир адам үчүн кызыкчылык болуш керекпи? Же жалпы мэрия, жалпы элдердин кызыкчылыгы? Хорошо, силердин позицияңарга түшөлү. Жанагы трибуналарыбызда Европа жөнүндө сүйлөйбүз го, туурабы? Мына биз Европадай болушубуз керек деп. Кытайда бир үй бар экен да. Чоң трасса круговой түшкөн, ортодо бирөөнүн үйү бар, жеке менчик болуп саналган. Ал уже Ага тийген эмес мамлекет. Ал кандай болот? ал эми ошол да Европанын ал жагын албайбызбы? ошол жердин ал жер үй болуп атат. Эми ол бизде жол болуп атат. Ал үйдүн эмес. Ошол жолго түшкөн да анын. Сиздин үйүңүздүн ошол бар, жериңиздин канча метр квадрат кирип атат? Мен азыр 3 метрге деп атат. 3 метрге. Үйүңүздүн 3 метрге кирип. Ооба, бул азыр үйдө 3 метр бурсаң, полный дом бузулуш керек болот да. Ошондо. Эми бул баягы торт. А буну ким аны ким төлөп берет аны? Ошону айына мен онадырга көчпөйм да ошол 3 метр үчүн. Ошондой отур. Нет, Это акын деген болуш керек. Земельный кодекс айтып атат, если нужно для государственных нужд, то они изымают в виде выкупа. Ошол. Компенсация берет. Ооба. А эмне үчүн бизге дом бербейт? Коммуникация бар да, эмне үчүн сатып алып Аны туруп да биз сунушту берип атабыз. Азыр биз ол пока чечилик. Ошон үчүн мен силерге айта электим. Ошол дагы если үйү жок, баягындай немелер болсо, канча үйлөр попадать этип ушундай нерселер боло турган болсо, документтер болсо, биз ал жерге башка жагы немелерди караштырып көрөбүз. Бирок мен аны чечпейм. Биз аны карайбыз. Биз только мен азыр жерди гана. Жалпыга суроо да бул. Бул жердеги турган кишилерге эмес, вообще коомчулукка суроо. Азыр сиз айтып атасыз, мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн биз сүйлөшүүлөр алып барабыз да, макул болсо төлөп беребиз. Же болбосо кайсы бир жерден жер беребиз деп атасыз. Эгер да макул болбосо, төлөп берген ошол башка жерде жер берген. мен жалпак тил менен сүйлөйм, бурмалоо деп эсептебеңиз. Бербесең сот аркылуу алып алабыз деп атасыз. Сотко беребиз. Ушунун мыйзамдуулугу. Себеби Эми караңыз. Себеби ген план баягы айткан да 86. Бул байке үйдү качан салган? 2000, 2005, 2006 салган. А ген план качан бекитилди? Качан салган үйдү? Бул өзү үй 64-жылы салынган үй. 232. Эски үй. Анан ошол эски үйдүн кайра ордунан аны бузуп, кайра ошол даже архитектурадан адамдар келип өлчөп кеткен. Могу кызыл линиядан 1 сантиметрден чыкпагыла деген. Полный өлчөп кеткен. Биз ошол бойдон алар айткан боюнча биз үйдү салганбыз. Өлчөп берген. Мына документти көрдүңүз. Нарашык документтер бар. Уже 2003-жылы кайра ошол үйдү Азыр шетел документи болуп, вот эксплуатация. Ошол үй, ошол боюнча салындыбы, салынбады. Ошол боюнча каралат да. ошол боюнча. Эми Боюнча полный Эми ошол коомчулукка суроо болуп атат да бизде. Сиз суранып атасыз, бул киши бербей атат. Болбосо сот аркылуу алабыз деп атасыз. Ал дагы мыйзамдуу деп эсептеп атасыз, сот аркылуу болсо. Эми ошол эле мына кызыл китепти мамлекет берген да, убагында. Сиз бергенсиз деп айтпай атам. Сизге окшогон дал бир кызматкер берген буну. Буну гаранты каякта эми? Сиз келип сурансаңыз, бербесе сот аркылуу алып алсаңыз, жеке менчик кол тийгиз деген конституциядагы берене каяка кетти? Ол жерде ошол жерде жазылып турат 15-беренеде. Жеке менчик мен бу жерде жеке менчик эмес, сен незаконный бул жок деп айтпай атам. Бул бар. Бар, биз ошол өзүбүзгө керектүү жерин мамлекеттик муктаждык үчүн алып атабыз. Макулдашууга барабыз. Эгерде надабыт ошол жердеги ошол кварталдын бардыгы эле макул болбосо, анда биз жол ачпайбыз. Жашай бериңиздер анда.
тура берсин анда. Бирок ол сиздерге жакшы болуп атат. Бирок элге, жалпы элди ойлобойлукпу байкелер. Жалпы Жоқ, мына жалпы элде общий ойлогондо оштогу мен азыр меймандар сизди азыр күнүнө элде- шаарга 56 000 машина кирип кетет. Кирип чыгат 56 000. Давайте ошолорду ойнойлу. Бир канча. Анан биз навстречага барып туруп, үйүңүзгө барып, жатып, чалкалап болсо, тизелеп болсо, сиздерди жалдырап, биз алайлы деп айтып атабыз. Байкелер ушуну берсеңиздер, ушу жолду ачайлы депчи. Анан бул жеке өзүн немесин кылса, эми ушундай нерселер болсо, биз баягында айткандай, баягы квартира дагы бир таяр үйгө, таяр бир нерселер, даже үй целый үй тура келген немелер, фактылар ам бар. Алар менен навстречага барып атабыз. Ушундай немелер Тура полный кетет. полный ошо мына барып туруп үй ачылбай канча жылдан бери тупик болуп жолго тосуп алган үйлөр болуп атат. Алгар сүйлөшүп туруп жолду ачып атабыз, сүйлөшүп туруп. Биз тозуп алганыбыз жок. Бу жерде 40-жылы салынган үй, кызыл китеп бар. Значит, сиздердин сөзүңөргө караганда бул жерде кызыл китеп эч кандай күчкө ээ эмес экен. А бу жерде айткан, Ээ деп атпайм, мен а ээ болсо эмне үчүн мен атсай өтө Сизге албайм. бешок жериңизди жарымын биз компенсация төлөп берип атпайбыз. Кайра эле А мен аны салганга кудуретим жетпейт. Айды тем более өзүңөр бузасыңар дейт. Кайсы 5500 инвалидник жанагым бар. Ошого мен кантип бузам? Азыр былтыр жанагы кылганда бир мусорду чыгарыш 1 портер 2000 болгон. А быйыл билбейм канча экенин. Мына урматтуу көрүүчүлөр, көрдүңүздөр, албетте биз жагдайларды гана жарытып беребиз. Акыркы чечим ар дайым элде калат. Биз бул башталышы дагы чыгарылыштарды улантабыз. Биз менен болуп туруңуздар. Астыда сыноос иштери кандай жүрүп жатканын жарытып барууга аракет кылабыз. Жалпыңыздарга рахмат.